Өкмөт эпидемиологиялык абал курчуп жаткандыктан өлкөдөгү өзгөчө кырдаал жана айрым аймактарга киргизилген өзгөчө абал режимдердин мөөнөтүн узартууну сунуштады. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков республикалык штабтын жетекчиси Кубатбек Бороновду кабыл алып, эпидемиологиялык абалды турукташтыруу үчүн жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат угуп, коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүгө тартылган бардык кызматкерлерди, анын ичинде дарыгерлерди жеке коргоо каражаттары менен толук камсыздоо керектигин белгиледи. Биринчи вице-премьер-министрдин айтымында, учурунда реагенттердин жетишсиздигинен улам анализдер тоңдурулган. Жакында анын жыйынтыктары чыгат. Анын негизинде COVID-19 илдетине жуктургандардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Андыктан оорунун эң жогорку чегине жеттик деп айтуу али эрте. Кубатбек Боронов Кыргызстанда күн сайын ооруга кабылгандардын саны өсүп жатканын жана кошуна өлкөлөрдөгү абалды эске алуу менен өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерин узартууну сунуштады. Белгилей кетсе, өлкөнүн айрым аймактарында өзгөчө абал режими 15 апрелге чейин киргизилген болчу. Бүгүнкү күндөгү мамлекеттеги абалга байланыштуу бизде өзүбүздүн сунушубузду штабтын атынан биздин штабка саламаттык сактоо министринин адистеринин сунуштары келип түшкөн. Ошонун негизинде биз президентке бүгүн сунушубузду бердик. Мамлекеттеги оорулардын саны негизинен өзүңүздөр билгендей башында реагенттер боюнча, тест система боюнча бир топ маселелер болуп, кээ бир анализдердин бардыгы холодильникте замороженный болуп туруп калган. Бүгүнкү күндө ошонун баарынын толук анализдерин чыгарып бүткөрүлдү. 24 миңден ашык анализдер алынды. Ошонун негизинде мына азыр бүгүнкү күндө мына күнүнө 40-60га чейин баягы оорулардын пайда болуп атканы ошодон болуп атат. Бүгүнкү күндө мурункудай эле режимди кармап, элибиз жарандардын бардыгы гигиеналык нормаларды, анан ошол врачтардын, мед кызматкерлердин, адистердин айткан талаптарына ылайыктуу өздөрүн алып жүрүшү абзел. Өлкөдө коронавирус илдетин жугузуп алгандардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаевдин бүгүнкү саат 10го берген маалыматына караганда, жаңы типтеги вирусту жугузуп алган жаңы 42 учур катталды. Биздин республикада дагы 42 жаңы COVID-19 коронавирус инфекциясы менен жугузуп алган оорулар жугузуп алгандар катталды. Алардын ичинен Бишкекте 10 адам, Чүй областынан 6, Нарын областынан 9 киши, Ош областынан 9, Ош шаарынан 5 киши, Жалал Абад областынан 2 киши, жана Баткен областынан 1 киши коронавирусту жугузуп алгандыгы аныкталып атат. Жалпы жону менен Кыргыз Республикасы боюнча 419 оору жугузуп алган оорулар катталды. Жалпысынан Жалал Абад областында 91, Ош областында 128, Ош шаарынан 59, Чүй областынан 27, Бишкек шаарынан 69, Баткен областынан 5, Нарын областынан 34, Ысык-Көл областынан 6 адам ошо ковид менен жугузуп алышты. Бир сутканын ичинде стационардан 13 пациент айыгып чыгарылды. Жалпы жону менен республика боюнча башынан 67 пациент айыгып, сакайып, аман-эсен үйүнө чыгарылды. Баарынан кештүүсү бүгүнкү күнгө карата дагы 16 медик коронавирус илдетин жугузуп алганы аныкталган. Алардын 9-у Бишкек шаарынан, 4-өө Ош областынан, 2-өө Ош шаарынан болсо, 1-өө Баткен областында иштеген ак халатчан. Муну менен жалпысынан учурда 79 медик жаңы типтеги вирустан жапа чегүүдө. Ал эми жалпысынан стационарда жаткан бейтаптардын саны 347-ни түзсө, 11-нин абалы оор деп бааланууда. Алардын ичинен 6 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ошондой эле бейтаптардын саны көбөйгөн сайын алар менен байланышта болгондордун да саны өсүүдө. Жалпы жонунан контакта болгондорду айта кетели. Жакынкы биринчи категорияда контакттар 1359 адам көзөмөлдө турат. Экинчи категориядагы контакт болгондордон 5540 адам биздин көзөмөлдө. Жалпы обсервацияда туруп аткан адамдардын саны 947 менен турат. Бүгүнкү күндүн да бир орчундуу маселеси катары айтып кетишим керек. Ушу медицина кызматкерлери ушул коронавирус менен жугузуп алган учурлары өсүп калгандыгы байкалып атат. Жалпы биздин калкты дагы ушул маселе кооптондуруп атса керек. Бирок айта кетиш керек,
акыркы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча деген дүйнө жүзүндө 22.000 ашык медицина кызматкерлери ушул коронавируска дуушар болуп турган кези кээ бир айта турган болсок, мына Италия мамлекетинде 15.000 ашык медицина кызматкерлери дуушар болуп, бүгүнкү күндө ошо дарыланууга мажбур. Бизде болсо мына 79 болуп атат. Мунун деген жанакындай себептери дагы ар кандай болушу мүмкүн. Анткени мына ВОЗдун дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген аналитический материалдарына такалып келе турган болсок, таянып, ошол жерде өтө жакын жанакындай биздин ооруп калган адамдарды тейлеп аткан учурларда же болбосо ошол жерде көп убакыт ошол жерде болуп жанакындай медициналык тейлөө учурунда жугузуп алышы мүмкүн, же болбосо жалпы элдин арасында түшүндүрүү иштерин же башка контакт болуп атат, ошолор менен иштеп аткан учурларда тыгыз жанакындай оорулар менен байланышта болуп калганда ошо жугузуп алып аткандары маалым. Мына ошол ар бир медицина кызматкерлеринин жугузуп алган учурларын баары тыкыр комиссия аркылуу изилдеп азырдан карап чыгып атабыз. Бул дагы жалпы мен бир дагы ушу өзүмдүн коллегаларыма деген мындай күнөө кое албайм. Анткениден аябай баягы мекенин астында, элдин астында кызматын кылам деп ошол жерде чуркап баарыбыз тең чуркап жүрүп иштеп атабыз. Ошол учурда мына морекиндей жалпы ушу оорунун өзгөчөлүгү ошондой экен. Биздин медицина кызматкерлерибиз дагы ушундай жугузуп алганга да дуушар болуп жатышат. Чынында эле бүгүнкү күндө медицина кызматкерлери коомчулуктун көңүл чордонунда. Мисалы кечээ жакында эле бир медиктин атайын коргоочу кийимдер жетпей жатат деп айткан сөзү үчүн жалпы элден кечирим сураганы бир топ сын пикирди жаратып койду. Бул жаатта саламаттыкты сактоо министрлиги тиешелүү жетекчилерге эскертүүлөрдү берип жатканы белгилүү болду. Кооптонуу бар. Анткени биз координаторлор менен, жетекчилер менен тыгыз жумуш алып барып атабыз. Иштеп аткан медициналык кызматкерлерге андай жанакындай үстүртөдөн кысым көрсөтпөө аракетин жүргүзгүлө деп айтып атабыз. Анткени ал жерде ар бир медицина кызматкерлери кандайдыр бир көйгөйдү айтышы мүмкүн. Эртең күнү кайра келип жанакындай телевидение чыгарып же болбосо соц тармактарга чыгарып кечирим суратканы бул негизи туура эместикке барат. Биз муну тийиштүү иштерди азыр түшүндүрүүлөрүн жүргүзүп иш алып барып атабыз. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министрлигинин бир кызматкери да коронавирус илдетин жуктуруп алганы тууралуу маалымат тараган. Жетекчинин айтымында, ал медициналык ыкчам штабтын кызматкери учурда тиешелүү дарылануудан өтүүдө жана кайсы учурда вирусту жуктуруп алганы иликтенип жатат. Мындан тышкары иш үстүндө жаңы типтеги вируска кабылган дарыгерлерге компенсация качан төлөнүп баштайт деген суроолор да берилүүдө. Компенсация маселеси дагы бизди да түйшөлдүрөт. Бүгүнкү күндө мына ошол бизден иштеп аткан кызматкерлерге, медиктерге жанакындай очок оорулардын очокторунда иштеп атышат. Ошол жерлерге жанакындай эпидфонд кошумча акча төлөмдөрү каралган. Ошону толугу менен азыр төлөп бүткөндүн үстүндөбүз. Компенсация болсо бүгүнкү күнү жанакындай нормативдик талаада жүрүш керек экен. Ошонун деген толук ошол жагын иштелип атат. Ошол нормативдик актылардын баары кабыл түшкөндөн кийин бул төлөмдөр жүргүзүлөт деп ойлойм. Ошондой эле жетекчинин айтымында бүгүнкү күндө дарыгерлер үчүн атайын коргоочу кийимдер, термостат, тепловизор өңдүү медициналык жабдыктар тыштан жардам иретинде да тынбай келүүдө. Кечээ эле 600 термостат, 50 тепловизор тапшырылган. Булардын көпчүлүгү оорунун очогу чыккан аймактарга жеткирилүүдө. Бүгүнкү күндө респираторлор боюнча маселе болбосо, калганы жетиштүү дешет жетекчилер. Мындан тышкары халатчандардын жумушка каттоосу кандай болууда деген суроо да курч турат. Себеби кечээ эле интернет булактарында сүрөт жарыяланып, анда бир топ медиктин бир автобуста жык-жыйма кетип бара жатканын көрүүгө болот. Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлигинин атайын буйругу чыгып калган. Ар бир жанакындай биздин мекемелер атайын жанакындай дежурстволорду бекиттирип уюштурулган. Жанакындай иштеген кызматкерлерди керектүүсүн алып кетип, кайра алып кетип үйүнө жеткизип турган маршруттарынан өйдө бекитилип, ошол иштерди жүрүп атат. Мындан тышкары бизде дагы жанакындай
жардам катары келген чоң компаниялар бар. Булар да жанакында маршруттук микроавтобустарды берип, ар бир мекеме уюмга бекитип койгонбуз. Ал жерде иштеген адамдар жанакындай маршруттар менен үйлөрүнө жеткизип атат. Анан чогуу жүрдү дегенде бул жерде биз дагы өзүнчө баягы көзөмөл жүргүзүлүп турат. Ал жерде ооруган адамдар жок. Баары тең. Эгерде карантинге же болбосо жанакындай изоляция туш боло турган болсо, алар өзүнчө шарт менен жеткизилип, же болбосо биз карантинге коебуз аларды. Жалпы жөнүнөн жанакында барып келип аткан адамдар бул биздин жакшынакай эле ден соолугу чың результаттары бул коронавируска тиешеси жок деп өзүнүн ишин штаттык түрдө жасап аткан адамдар булар. Биз Ошко же Жалал Абадка кетирип аткан учурларды тартып кээде көрсөтүп коюп атышат. Ал жерде азыр жол шартын билесиңер, болбосо бирден экиден самолет менен эле кетирмекпиз. Но бүгүнкү күндө жана маршруткада 4-төн 5тен отургузуп жөнөткөнүбүз ушундай болуп аткан учур. Учурда өлкөдө атайын 9 лаборатория болсо, алардын 3-өө мобилдик болуп эсептелет. Бирок коронавирус илдетин аныктоо үчүн жалпылап тест тапшыруу мүмкүн эмес. Саламаттыкты сактоо министрлигинин айтымында азыркы тапта болгон каражат жана күч бейтаптарды жана алар менен байланышта болгондорду текшерүүгө кетүүдө. Эске салсак, кечээ эле Кыргызстанда коронавирус илдети 38 адамдан табылып, алардын 12си медицина кызматкери экени белгиленген болчу. Ал эми сакайып чыккандардын жалпы саны 67 адамга жетти. Акмарал Сабатар, Самат Дөлөтахунов, НТС. Дарыгерлердин жеке коргоо каражаттары жок экенин коомчулукка айтып чыккан врач элден кайра кечирим сурады. Чүй областынын Ысык Ата райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун кызматкери Бектур Апышев өткөн аптада Твиттерге доктурлар атайын кийимдер менен камсыздалбай жатканын жазган. Көп өтпөй эле аны жетекчилиги чакыртканын кошумчалаган. Бирок эки умурда ал постун өчүрүп салган. Кечээ болсо Бектурдун коомчулуктан кечирим сурап жаткан видео кайрылуусу жарыяланды. Анда Бектур Апышев медициналык бет каптар сапатсыз деп жалган маалыматтар таратканын моюнга алып жатканын көрүүгө болот. 3 күндөн кийин ой өзгөргөн врачтын айтымында поликлиника жеке коргоо каражаттары менен толугу менен камсыздалган. Бирок интернет колдонуучулары дарыгердин экинчи видеосу өз каалоосу менен жазылганына ишенбей жатышат. Айрымдар көйгөйдү ачык айтып чыккан врачтар куугунтукка кабылып жаткан жазып, медицина кызматкерлерине кысым көрсөтүү токтотулушу керек деген талаптарды коюшууда. Здравствуйте, я врач Апышев Бектур Сунбекович, Центра семейной медицины Саватинского района. На днях выложил ложную информацию о некачественных масках. На самом деле поликлиника имеет полный комплект качественных средств индивидуальной защиты и масок. Прошу прощения за предоставление ложной информации. Үй карантининдеги жарандарды онлайн көзөмөлдөө системасы ишке киргизилди. Мындай атайын ресурс жана мобилдик тиркеме коронавирус жуктурган адам менен байланышта болгон же чет өлкөдөн келген адамдарга карата гана колдонулат деп билдирди республикалык штабтан. Тиркеме карантин мезгилинде тийиштүү милдеттенмеге кол койгон жарандын макулдугу менен гана телефонго орнотулат. Мобилдик тиркеме аркылуу ал адамдардын медициналык кызматкерлерге ден соолугунун абалы тууралуу маалымат берип турууга шарт түзүлгөн. Үй карантининдеги киши шашылыш учурда жана ден соолугу начарлап кеткенде СОС белгисиндеги баскычын колдоно алат. Бул ресурс жана андагы маалыматтар конфиденциалдуу болуп, кызматтык колдонуу үчүн гана пайдаланылат. Мониторинг системасына мамлекеттик органдар тарабынан чектелүү гана адамдар кире алат экен. Бирок буга чейин интернетке онлайн көзөмөлдөөнүн жүрүшү боюнча видео тараган. Анда үй карантининдеги адамдардын аты жөнү дарыгинен бери көрсөтүлүп, ал жарандардын эрежелерди бузуп, ар кайсы жерлерге барганын баяндап жатканын көрүүгө болот. Бул боюнча учурда иликтөө жүрүп жатыптыр. Transparency International жана башка бир катар эл аралык уюмдар эл аралык валюта фондуна кайрылып, коронавирус пандемиясына каршы туруу үчүн финансылык жардам берип жаткан өлкөлөргө жардамын алганда антикоррупциялык чара көрүүнү суранды. Бул мамлекеттердин арасында Кыргызстан дагы бар. Эл аралык валюта фонду экономикалык жоготуулардын кесипетин азайтуу үчүн жардам сураган өлкөлөргө кредит берүүгө $1 триллион бөлгөн. Финансылык донорго 90-дон ашык мамлекет кайрылган. Биринчилерден болуп Кыргызстандын өтүнүчү канааттандырылып, эл аралык валюта фонду $121 миллион бөлүүдө. Бирок Transparency International уюму насыя алган тараптардын сайтындагы маалыматтарга таянып,
каражаттын сарпталышы боюнча антикоррупциялык чаралар көрүлгөн жок деп тынчсызданууда. Мындан улам эл аралык валюта фондуна акча алып жаткан тарапка ички жана тышкы аудит жүргүзүү, мамлекеттик сатып алуулардын ачык болушун камсыз кылууну, коррупцияга жана акча адалдоого каршы механизмдерди колдонууну талап кылуу сунуштары берилди.